Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 52 сабак. Таланттуу окуучулардын ата-энелер үчүн кыскача усулдук сунуш. Эсиңиздерде болсо, номер 51 сабакта ушул эле теманын айрым усулдары менен тааныштырганбыз. Ал эми бүгүн дагы кыскача сунуштарды берип, ушул теманы жыйынтыктайбыз. Китепканалар менен байланышып туруу. Демек биз ата-энелер балдардын мектеп, айыл, райондун китепканаларынан системалуу түрдө китеп алуусуна багыт берүү жана аны көзөмөлдөп туруубуз керек. Интернет, телевизор, радиодон балдардын талантына ылайык атайын берүүлөрдү көрсөтүү. Ушул жерден дагы баса белгилеп айтып кетели, биз интернет көбүнчө балдарга зыян деп дагы айтып келебиз, бирок ошол эле учурда анын пайдалуу жактары дагы бар. Ошол интернетти бала туура пайдалануусуна биз көзөмөл жүргүзүүбүз зарыл. Интернетти пайдаланууда эгерде бала кайсыл тармакка кызыккан болсо, ошол тармактагы берүүлөрдү интернеттерден издеп, көрүп, маалымат алса дагы жакшы жардамын берет. Уул кызыңыздардын таланты, кызыгуусуна ылайык ошол сабактардын мугалимдери менен байланышып, талантын өстүрүү зарыл. Балдарыңыздардын кызыгуусуна жараша билимин тереңдетүү, жорторго өтүүгө даярдоо үчүн атайын репетитор мугалимдерди жалдоо. Убакыт баарынан эң кымбат демекчи, уул кыздарыңыздардын режим, план менен иштөөсүнө көз салыңыздар. Айрыкча өз талантын өстүрүү боюнча планынын аткарылышына көмөктөшүңүздөр. Мектептеги конкурс, КВН, олимпиада, конференция жана башкаларга катышуусуна көңүл буруп, бул жөнүндө баланын өзүнөн жана мугалимдерден сурап туруңуздар. Урматтуу ата-энелер, мектеп менен системалуу болуп, ата-энелер чогулушуна, сабактарга катышып, ошол эле учурда класс жетекчиси, предмет мугалимдери менен да баарлашып турууңуздар зарыл. Бул иштер балдарыңыздардын жоопкерчилигин көтөрүү, кызыгуусун арттыруу үчүн өтө мааниси чоң. Акыркы сунушубузга көңүл буруңуздар. Уул кыздарыңыздардын таланттуу, чыгармачыл адамдар менен баарлашып, байланышып, алардын кызыктуу, пайдалуу сөздөрүн суктанып угуп туруусуна кам көрүңүздөр. Андай кишилер үйүңүздөрдө бат-баттан болуп турса, балдарга эң жакшы таасирин берет. Демек, урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын акыл билимин, кругозорун өстүрүү үчүн маданий иш-чараларды уюштуруп, ошол эле учурда балдарга өтө көңүл буруп, кам көрүңүздөр. Ушуну менен таланттуу окуучулардын ата-энелери үчүн кыскача сунуш деген темабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын оюн билиңиздер, алар менен мээрим төгүп сүйлөшүңүздөр. Ал үчүн идеал болгон адамдар менен үй шартында жекече аңгеме, жолугушуу уюштуруңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.